Акылбек Жапаров иш сапары менен Нур-Султанга жөнөп кетти. Эң бай депутаттар кимдер? Алардын кирешеси канча сомду түзөт? Чулпун Атада өрттөн бир адам каза болду. Саламатсыздарбы? Эфирде соңку жаңылыктар менен тааныштырып айтмакчы программасы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2 күндүк жумушчу сапар менен Казакстанга жөнөп кетти. Бул тууралуу өкмөттүн расмий сайтында кабарланды. Сапардын жүрүшүндө бир катар эки тараптуу жана көп тараптуу жолугушуулардын өткөрүлүшү, экономикалык күч жана маданий түзүм объектилерин кыдырып чыгуусу пландаштырылганы айтылат. Но это не точно. Делегациянын курамында коргоо министри Бактыбек Бекболотов, экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев, Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев, салык кызматынын башчысы Алтынбек Абдувапов жана ошондой эле башкы бажы кызматынын башчысы Адилет Кубанычбеков жана президенттин администрациясынын тышкы саясат боюнча бөлүмүнүн башчысынын орун басары Айбек Айдарбековдор бар. Ой, силер накта чыныгы кыргыздын жигиттерисиңер. Салык кызматы жогорку кеңеш депутаттарынын 2020 жылга карата тапшырган декларациясын жарыялады. Еще коррупция! Спутник Кыргызстан эң көп киреше тапкан 6 эл өкүлүнүн декларациясын карап көрдү. Белгилей кетсек, материалда учурдагы статусуна карабай былтыр депутат болуп тургандар көрсөтүлдү. Рейтинг боюнча Азамат Арыпбаев депутаттардын эң байы аталды. Ал өткөн жылы 54,4 миллион сом киреше чогулткан. Сколько? Экинчи орунда экс-премьер-министр Данияр Үсөнбековдун мурдагы жубайы Динара Исаева турат. Ал 28,8 миллион сом тапкан. Үчүнчү сапка айленген Исхак Пирматовдун жылдык кирешеси 16,8 миллион сомду түзөт. Ал эми Салайдин Айдаров 16 миллион сомго чукул каражаты менен 4-чү орунду ээледи. 5-чи орунда турган Орозбек Алыбаевдин былтыр 12,5 миллион сом иштеп тапканы белгилүү болду. Иса Өмүркуловдун кирешеси дагы 12,5 миллион сомго чукулдап 6-чы орунга чыкты. Мындан башка депутаттардын бир жылда иштеп тапкан акчасы 10 миллион сомго жеткен эмес. 5 декабрда Чулпун Ата шаарындагы Акматбай ата көчөсүндө жайгашкан турак жай өрттөнүп, анда улгайган эркек киши мерт кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, кырсык 18:35 чамасында катталган. Өрттүн чыгуусуна электр зымдарынын кыска туташуусу себеп болгон деп айтылды. Анын кесепетинен 1958 жылы туулган адам каза тапты. Жалын саат 20:15 толугу менен өчүрүлүп, күйүү аянты 50 чарчы метрде түзгөндүгү такталды. Кырсык Каш кабактын ортосунда. Абайлаңыздар. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин соц тармактардагы баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар.